Всем привет! Меня зовут Алия, это рубрика «Актуально». Сегодня хотим узнать мнение наших бишкекчан по поводу, должна ли женщина сидеть дома. Например, некоторые считают, что после замужества женщина должна сидеть дома и заниматься воспитанием детей. А что насчет этого думают наши горожане? Давайте узнаем. Аял киши турмушка чыккандан кийин үйдө отурушу керекпи? Ооба. Эмнеге антип ойлойсуз? Эми кандайсы, мисалы, эркек болгондон кийин иштеп, аял кишини сыйлап үйдө отурган балдарын карап отурган жакшы да. Эгер аялыңыз иштейм деп калса, сиз каршы болосузбу? Жок. Жок, ооба каршы болом. Каршы болосузбу? Ооба. Эмне үчүн? Эми өзүм балдарымды карап, үйдү жыйнап, ата-энем маңдайында отурса жакшы да. Өзүң жумуштан келгенден тосуп алса. Эгерде сиздин акчалай жактан проблемалар болсочу? Байлыгым иштетпейт болсом. Аял киши турмушка чыккандан кийин үйдө отуруш керекпи? Ооба. Үйдө отуруш керек да, бала бакыраны багыш керек. Балдарын тарбиялаш керек, эненин мээримин төгүш керек. Эгер аялыңыз иштейм деп калса, уруксат берет белесиз? Ооба, өзүнүн каалоосунан. Должна ли женщина работать после замужества? Кандай десем, если өзү кааласа иштей берсе болот. Уруксат бербейт мендере. Эгер аялыңыз үй жумуштарына жетишпей калсачы, кандай карайсыз? Жетишпесе, жетишет албетте. Мен да жардам берем да. Албетте. Рахмат, силердикичи. Менин оюмча үйдө эле го. Тарбия менен. Вот это поворот! Тарбиялапчы балдарды. Эгер финансый жактан, если будут трудности? Иште оорак жумуш болбосо эми иштей бермек. Үйдөн деле жумушту эле аткарса болот да. Эгер жетишпей калсачы, мисалы үчүн жумуш оор болуп же? Нет, жумуш оор болбойт да. Жеңил жумуштар деле бар да. Мисалы үчүн торт жасап, кондитерский торт жасап иштеп. Рахмат. Рахмат. Сиздин оюңузчу? Эми ар бир адамдын өзүнүн эрки да. Өзү иштегиси келсе иштейт, иштегиси келбесе үйдө отурат. Анын баарын эми жашоо көрсөтөт, тагдыр көрсөтөт. Кээ бир жетишпеген жашагандар бар. Мисалы иштегенге аргасыз болот да. А кээ бир жетиштүү болсо, иштебей үйдө отурат. Эми өзүнүн эрки. Эгер иштегиси келсе, макул, каршы эмесмин. Иштегиси келбесе деле каршы эмесмин. Ну, кому как. Если муж разрешает как-то, да? А вы бы разрешили? Ну, я думаю, нет. Почему? Ну, я думаю, что жена должна сидеть дома. Ну, если у вас будут проблемы с финансами, например. Ну, я порешу, потом буду жениться. Хорошо, а как вы думаете? Не знаю, я тоже кому как я решаю. На какую тему снять следующее видео? Напишите в комментариях. Аял киши турмушка чыккандан кийин иштеш керекпи? Маргин каргандай болуш керек. Сиздин аялыңыз барбы? Бар. Иштейби аялыңыз? Иштебейт. Иштебейби? Эгер аялыңыз иштейм деп калса, уруксат берет белесиз? Жок. Неге? Аял киши турмушка чыккандан кийин үйдө отуруш керекпи? Же иштегенге уруксат бересизби? Мен мисалы аял алсам иштетпейт болчумун аялымды. Неге? Негизи эркек киши финансы өтүш керек го дейм үйдү. Кожоюн го, эркек киши ата го. Жетишпей атсам мен мисалы азыркы учурда мен жакшы эле да, Кудайга шүгүр эле да. Жетишпей аткандар болсо, жетишкенден алса болот да. Ошо аял киши иштеп эле үйдө эле жатып, балдарын багып, тамагын жасап берип, ошол эле го.